Assalamu алейкум, Ырысбек Чашасының YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов жетектеген Бистоонун 30 жылдык юбилейлик концерт өтүп жатат. Концерт кандай өтүп жатат, элдин маанайы кандай? Концерттин кыскача репортаж тартуулайбыз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Assalamu алейкум, Алимбек. Кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Рахмат. Негизи концертке канча күн даярдык кетти? Концертке өткөн жылы сентябрдан жайдан баштап эле пландаштырып даярдыктар башталган. Биз негизинен эми башкалар деле силерге интервью берип атканда айткандыр. Биз мындай ачык асманда, борбордук бир аянттарда сүйлөшүп бекер койсокпу деп сактанып жасап, ушундай планыбыз бар болчу. Анан кичинен баягы күз, алтын күз келсин деп сентябрь, октябрь деп пландаштырып атканбыз, ноябрга чейин. Бирок өзүңөр билесиздер, сентябрь айында Баткенде куралдуу кагылышы болуп кетти. Ошонун жыйынтыгынан ноябрда берсекпи деп кичине жылдырдык. Бирок эми эл жанагыдай кайгырып аткандан кийин биз кубанып, маарик өткөрүп алсак туура эмес деп, анан бул жылга жылдыр, ошол жылдын баштарында филармонияда берилип атат да. Демек, ушул Бистоо жаралганда 26-20 жаштагы кыз жигиттер азыр 50-55ке жакын ататтыр да негизи. Ушул башынан баштап жетектеп келаткан адам катары сиз айтсаңыз, ошол жылдагы көрөрмандар менен азыркы көрөрмандардын айырмасы барбы, эл көрүүчүлөрдүн негизи? Эми биздин азыр бүгүн концертке ошо күйөрмандар эле балдар менен же достор менен келди деп ойлойм. Мында байкасаңар көпчүлүгү мында жолуксандарда келип отурат. Эми азыр ыйманга берилип, аларда намаз окуп, мурда эми союз учурда бар эле окуган эмес эми. Кийин ыйманга жакшылап берилди. Мындай сакалдуу биздин күйөрмандар да келип аткан байкап атабыз, улуумун өкүлдөрү. Эми азыркы учурдун, азыркы муун жаштарды айта кете турган болсок, алардын өзүнүн мындай жактырган музыкалары бар. Азыр кичине бөлөкчөрөөк деп мен айтат элем, бирок ушул муун өзү ошону жактырып угат. Учурунда биздин деле ырдап чыкканда же кыргызча эмес, же чет тилде эмес деп көпчүлүгү сын тагышкан. Биз ошол золотая середина, алтын ортолукту таап, ушул өзүбүздүн кайрыктарды жаратканбыз. Максатыбыз ошол кыргыз чыгармаларга дагы элдер баягы диско, аянчаларды бийлесе деген максаттардын бири болгон да. Assalamu алейкум. Алейкум. Жакшы, жакшы. Концерт кандай өтүп атат? Концерт жакшы, аябай жакшы. Биз мурда баягыдай көп нерселерди унутуп калдык. Ошого карабай жакшы. Негизи биз кичинебизде ошол Бистоо ырлары менен чоңойдук, баягы кичинекейибизде тайтамдардын эмесинде дайыма бакырып турчу. Азыр ырларыңызды угуп, биз баягы ошол жакта жүргөндөй болсоңуз да, негизи көрөрмандарга ретро концерт. Ошол биздин көрөрмандарды ошол 92-90 жылдарга алып барып келели деген негизги ниет ошол. Ошого жаңыларды кошкон жокпуз. Ошол. Анан өзгөчөлүгү коноктор да жок экен. Коноктор жок, жана. Бистодо толтур да балдардын ырдай. Жандын чарчап болбойбу экенсиз, алып баруучу да өзүңүз экенсиз. Жок, алып баруучу бар. Мен ортолордо тийип турам да. Эмнеге көп кеттилер ошону. Негизи кандай болбосун буга чейин толтура концерттерди коюп келгенсиздер. Бирок баары 30 жылдык юбилейлик дегенде кичине жоопкерчилик чоңураак болуп, кандай болуп атат негизи? 30 жыл деген. Эми жоопкерчилик чоң болуп, эми жоопкерчилик билбейм кандай. Баягы ырларды сагынып, ошолорду биз сонун көрөрмандардын ырда берели дедик. Биз өз кандай жөнөкөй болсок, биздин көрөрмандар да ошондой жөнөкөй. Көп деле бизге требовательный эмес. Кандай ырдасак ошондой кабыл ала берет. Негизи аябай сонун өтөт концерт. Рахмат. Куттуктайм 30 жылдык менен. Биз дагы жандуу менен мындай жүрөктөн чыгарып ырдап, жүрөктөн чыгарып сүйлөп беребиз. Алар дагы жүрөктөн ошондой угушат да. Жакшы. Негизи ушул чоң баягы площадкада берейин деген турбайсыздар концерт. Болду албады. Бирок ага байланыштуу жана ошо площадьда чоң эмеде берели дедик эле. Бекер элечи. Чын ой ошондой болбой калды баягы. Эмеге кырдаалга байланыштуу. Так негизи жакшы, Кудай буйрса. Мен ойлойм ошол буйрса биздин өкмөт башчылары,
ушундай бизге окшогон мындай эми көп эле болду. Көп эле ырчылар бар да, 30 жыл болгон, 35 жыл болгон ошолорго бир площадьтан, аянтчадан чоң жерден бир кичинен жардам берип ушундай бир аянтча уюштуруп берсе, бекер концерт койгонго жакшы болчу да эле. Сиздер даярсыздар, бекер концерт койсоңор. Ой, биз кое беребиз, анан бизден башка дарчылар көп да. Алар дагы мындай аренда нари бери уюштурганга кыйын болот да. Ошентип жалгыз болсо анда 2-3 группаны, 2-3 артистти кошуп концерт берсе сом. Же общий концерт берсе, мына жаңы жылда берди го? Жаңы жыл. Ошондой ай сайын болсо, квартал сайын болуп берсе жакшы болчу. Демек, быйыл деле бир жакшы жерден шарт болуп калса, койгонго даяр экенсиздер да концертте. Ооба. Чоң рахмат. Bilmez mi? Okbaylar mı? Eşim. Baksanıza senin düşünmeye geldiğimizde kim kasetlerden öğrenmeydi. Var mı? Kasetler var öyle. Hadi mesela Aynura. Nasıl söylüyor? Бүгін мына Супер ТВ-нын алып барчысы Эмир Арсланбек уулун жолуктуруп калдык. Ассалому алейкум, кандайсыз? Микрофонуңуз каякта? Суроо ошондон башталсын. Микрофон деген берчи. Монтип алып бара элегенме? Негизи алып барып көргөн эмесмин депчи. Бул биздин конкурент. Ошон үчүн мен көп нерсе айтып бербейм. Мен ишин кыла бер. Болду. Кандай жана микрофонуңуз? Негизи сиздики сонун экен мындай, кармагыш менен жакшы. Меники эмес, ал телеканалдыкка. Кандайсыз? Сон, өзүң кандайсың? Жакында эле үйлөндү. Бул жигит жакында эле үйлөндү. Тиги баягы муздорунан бери таанышпыз бул жигит экөөбүзчү. Мамонттарды көргөнбүз бизчи. Анан кечеге эле мына сонун жаңылыгы менен келип калыптыр, үйлөнүптүр. Комментарийге жазып кеткиле. Кушпа бек болсун. Эми ошону мактанайын деп атканда эмес. Мурдатан бери тааныйм, айтып коюңузчу деп мына камерада. Вот, айтып коюмбу, мен мамонттарды көргөнбүз экөөбүз. Ошол кезден бери таанышпыз. Муздорунан бери. Инстаграмда экөөбүз бири-бирибиздин историябызды көрүп турабыз. Айткансыз, көрөсөм мен историямды. Ооба, меники эмне 45 эле киши көрөт да. Азыр эле. Ошо, чоң рахмат. Давай. Тартасызбы? Сеними? Жок, мен. Жок, сен тарта. Сен концертте да. Ооба. Baş koşsun bize, baş koşsa
Bulaşığa ol gelir dedi öyle. Da sence. Men de öyle. Ki körseler pol boşaltken pol cumhurmuş. Atasının balası. Oydusu. Uzun cumhurmuşu bakmamıza yaşmayacak ha. Neyse. Bak ya doktor. Oydusu. Концерт мана кандай болду? Абдан сонун мен экинчи жолу келип жатам бул концертке. Мен ойлогон эмесмин. Мен ойлогондон дагы абдан сонун болду. Бактияр Байкиге терең ыраазычылык айтат элем. Мен буларды бер жагынан деле 15 жылдан бери угам. Ошол буйруса эмки концертине дагы келебиз деп ойлойбуз. Манай абдан сонун. Бир куплет. Билбейм азыр пока что андай маанай жок, бирок абдан сонун. Кандай көп өтө кубанычта чыгып келатабыз. Биз анан кандай Буйбуйду. Кеңиз жеңе. Ана кет жого. Ыйлай калдым сен дагы. Ыйлай калдым мен дагы. Буйрбаса айла жок экен. Ичте калды сүйүү арманы. Ичте калды сүйүү арманы. Boy 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 Туган күнүң менен куттуктаймын сени мен. Туган күнүң менен куттуктаймын сенен. Бали бейли бейличи bola versin ömürler. Çok rahmat çekiyor. Ыйлай калдың сен дагы. Ыйлай калдың мен дагы. Буйрбаса айла жок экен. Ичте калды сүйүү арманы. Ичте калды сүйүү арманы. Boy 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 boy. Болду, рахмат. Чоң рахмат. Adina жүрөлү жаным сүйүүгө багына. Adina жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Мынакей көптөн күткөн Бистон 30 жылдык юбилейлик концерти аягына келип чыкты. Аябай жогорку деңгээлде сонун. Элдин маанайы да жакшы, концерт да жогорку деңгээлде өттү.
Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы да мындан ары жакшы видеолор тартып беребиз.